Кадырбеков. Өзү негизи иштеген жерде ката болот. Ката кылган айып эмес дейт. Бирок бир катаны эки жолу кайталаган айып деп атат. Мен неге муну айтып атам? Анткени эсептөө палатасынын мен мурдагы отчетторунда карап чыктым. Жылдан жылга мыйзам бузуу көп болуп атыптыр. 2015 жылына сиздердин сайтыңыздардан эсептөө палатасы. 2015 жылы ФОМС 11 миллион 1 эсепте сом эсебинде мыйзам бузган экен. 2018 жылы 25 миллион сом эсебинде. Азыркы отчетуңуздардан уктум 390 миллион эсебинде. 10 эседен көп. Эмне эсептен ушундай болуп атат? Жооп бересиздерби, ким жооп берет? Жок, муну ФОМС жооп берет го дейм. Саламат сактоо министрлиги. Бул жак эсептеп койду. Нуржигит Кадырбеков, сиздики абдан туура. Азыр биз реформа кылып 22-23 жылга ушундай каталыкты кетирбейли деп атабыз. Эмне үчүн дегенде бизге чейин мындай болгон экен. Биз андан ары каталыктар кетирбей, бияка отчетко келгенде 0-0 кылалы деген аракетти кылабыз. Азыр сиздер отчетту бекиткени келдиңиздер да, ушундай мыйзам бузууну көрүп туруп кантип бекитебиз, мен ошону түшүнбөй атам. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, мен мындай бир маселени айтып коеюн. Бул жерде да Равшан Азатович жана реанимобилдер боюнча айтып кетти. Анан бирок андай көйгөйлөр өтө көп. Мына мисалы азыр бизде жана ФРГнын долбоору боюнча мисалы бир канча ооруканаларыбыз токтоп калган да, бүтпөй. 93-97% уже готовность. Бизге абдан керектүү мына материнская детская смертность деп атабыз, перинатальный борборлор. Анын себебин биз издеп көрсөк, в общем, мындай бир паралич воли, Нуржигит Кадырбекович. Дайым эле эсептөөчү палатанын албетте сөзү туура болот, бирок кээ бир учурларда биздин мыйзамдарыбыз же токтомдорубуз эски стандарт менен болуп калганда. Мисалы, азыркы жаңы ооруканаларыбыз билесиз, бир канча жыл мисалы кыргыз-түрк ооруканабызды ача албай ковид учурунда ачтык да. Дап-даяр оорукананы биз элибизге кызматка бере алган жокпуз. Эмнеге? Анткени ушундай эле бир кандай жөн болбогон эле жерлерден чыр. Анан өткөн бийликтин бир сиз экөөбүз абдан аларды сынга алып жүргөн бир маселеси бар эле, чечим кабыл албай жоопкерчиликтен качышчу. Анан бир эле туура эмес бир жер болуп калса эле, ошого кол койбой, анан ошондон улам көптөгөн маселелер тилекке каршы биздин мойнубузга түштү. Биз аларды чечип атабыз. Жоопкерчилигин алып, кол коюп берип атабыз. Анткени азыркы негизги биздин максатыбыз элге ошол иштеп берсе. Анан мисаллап эски мыйзамдар боюнча айтып көрсөм, СНИП, вот строительные нормативы. Алардын бардыгы тетигил 1960 жылдардан бери калып калган, 80 жылдардан бери это тоже все морально устаревшие. Анан келет экен, например, нормага бул жооп бербейт, заманбап, например, 21-чи кылымдагы эмелердин анан формалдуу түрдө ошол мыйзамдардын, токтомдордун, морально устаревший токтомдордун негизинде формально правы счетная палата, формально надо возбуждать уголовные дела, но на самом деле, например, батыштын стандарты менен куруп берилип аткан, например, немецкий клиникаларга биз эми аларды хотим отпустить баягы өзүбүздүн стандартка да. Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, урматтуу депутаттар, азыркы өкмөт жаңы жана нормаларды биз киргизип атабыз. Анан кийин өзүңүздөр байкасаңыздар керек, мисалы азыркы күнгө чейин 5000 эски токтомду биз жокко чыгардык. Анан бир канча мыйзамдарды да биз силерге сунуштайбыз. Миңдеген эскиленип кеткен нормаларды биз кайра карап чыгышыбыз керек. Ошондуктан сиздерге да сураныч, буну сиз түшүнүү менен кабыл алып, жаңы курам, жаңыча иштеп, жаңы нормативный правовой документтердин базасын түзүп беришибиз керек. Анткени ошол эски нормаларга таянып, бизде эсептөөчү палаталар, башка текшерүүчү органдар мындай эскиче артка тарткандай болуп атабыз да бизде. Рахмат. Түшүнүктүү. Президентибиз келгенден бери оптимизация маселесин көтөрүп атат. Бирок ушул эле эсептөө палатасынын отчетун карап отурам. Сиздерде мына ФОМСта бекитилген штаттык бирдиктен 18 адам көбүрөөк иштептир да, дайындап алыпсыздар. Муну кандай түшүндүрөсүздөр? Нуржигит Кадырбекович, биз эки министерство кошкондо оптимизация кылып эметкенбиз. Азыр булар бизге кошулгандан кийин
азыркы кезде жакын арада ушул жагын карап беребиз. Жана да депутатка жооп бердим. Сизге канча штатты биз кыскартылганын жакын арада кат жүзүнө киргизип берем. Керек болсо жогорку кеңеш кыскартты, сиздерди 18 адам акча иштеп атыптыр. Ошону гана айтып коеюн дедим. Бул жерде мен отчетуңуздардан көрүп атам, эсеп палатасынынчы. Андан тышкары мына не разработана себестоимость стандартов оказания медицинских услуг, дающая возможность поставщикам медицинских услуг на отвлечение средств на расходы, не связанные с лечением больного, текущий ремонт, приобретение оборудования и так далее деп турат. Бул боюнча эмне иш кылатасыздар? Бул боюнча да сунуштарды берилгенбиз. Антимонопольный комитет менен сүйлөшүп атабыз. Там бизге себестоимость дегенде только расходный материал болуп эсептеп калганда, ошон үчүн бир 10%, 7% на развитие деп кошуп койсок, биздин ооруканаларда жеңил болмок да, алар өзүнүн развитиесине да кошмок. А бул чисто расходный материалы. Ошон үчүн же ремонт кыла албайт, же эчтеке кыла албайт, ошо менен гана отурушат да. Түшүнүктүү. Жанагы барго, социалдык фонд 3%ды камсыздандыруу төлөмдөн кармабасын фомс үчүн деп 2018 жылы апрелде жогорку кеңеш токтом кабыл алды эле. Ушул аткарылып атабы? Нуржигит Кадырбекович, бул аткарылбай атат. Биз соцфонддон бир да тыйын фомс алган жок. Аткарылып атабы же аткарылбай атабы? Аткарылган жок. 3%дан кармабасын деп атып атат да. Ошо кармабай атабы же кармап атабы? Бизге акчасын ал 3%дан акчасын берген жок. Берген жок, бирок ошол эле мезгилде мына эсептөө палатасы орусча жазыптыр: исключить взимание социальным фондом 3% от поступившего объема страховых взносов деп айтып атат да. Алай кылып атат анда, бул жака келбесе. Сизге суроо. Эми өзү негизинен айтып атат, кармалбаш керек. Бирок соцфонд кармап калат. Ошону биз жыл сайын ошо актыларда көрсөтүп коюп атабыз. Алар кайтарып берсин ал акчаны деп. Мына бул жерде азыр 22 миллион бар, 36 миллион бар. Ошону кайтарып бериш керек да соцфонд кармалбастан. Жогорку кеңештин документи эмне? Бул жерде ары каттап суу кечпей калабы? Муну аткарыш керек. Бул жөнөкөй документ эмес да. Анан дагы бир суроо. Эми өмүрүмдө биринчи жолу 10 секунд сурайт окшойм. 10 секунд бериңиздер. Өткөндө келгениңизде айттыңыз эле, мамлекеттик лабораториялар депчи, мына шифаканаларга кылдырып беребиз деп. Качан болот? Дагы деле Банецк, дагы деле Юрфа, адамдардын акчаларынын баардыгы ошол жака кетип атат. Азыркы кезде мына 10 лаборатория курулду. 28-inde Акылбек Үсөнбековичтен барып Караколду ачабыз. Андан кийин Жалал Абадта ачылат, и Баткенде ачылат. Өз бир айдын ичинде 10 лаборатория ачылат. Bir ayın içinde 10 laboratuvar açıldı.